Gündөрдүн биринде Бозүйдө атасы үй бүлөсүнө айтат. Мен токойго барып, көбөрөк отундан кыйып, ошол отунду базарга апарып, бир койго алмашып келейин. Койду соёйлу. Анткени майрамда жакындап калды. Кандай дейсиңер? Туура айтасың. Кичине койдун этинен жеп майрамдайлы. Боз үйүбүзгө конокторду чакырып, көңүлүбүздү ачып, ата сиз мага базардан таттуу белектерден көбөрөк алып келесизби? Мен чыдамсыз күтөм. Болуптур кызым, сөзсүз алып келем да сен үчүн. Мен базардан келгенче, сен болсо энеңе жардам берип, кичинекей баланы карап тур. Макулбу кызым? Макул ата. Ошентип атасы ошол күнү токойго жол тартат. Азыр дагы кичине отундан кыйып, базарга барып кечке чейин боз үйгө кайтып келип калайын. Караңгы кирейин деп калды кызым. Атаң дагы деле жокко, баары жакшы болсо экен. Жүрөгүм жамандыкты сезип атат. Таң атканча күтөйлү. Эртең менен келбесе, жолго издеп чыгам да өзүм. Эртең менен Айжарык энесине айтат. Эне, сиз мени кой бериңиз. Мен болсо токойго барып, атамды карап келейин. Сиз сарсана болбоңуз. Кеч киргенче сөзсүз атамды буюрса таап келип калам. Токойдон таппасам, базарга барып издейм. Макулбу эне? Атаңды издеп Айжарык өзүм барайын дедим элем, бирок мынагу энчектеги балага кеч калып калсам кыйналат да. Кантем эми? Сиз кичинекей бала менен кала бериңиз. Мен сөзсүз атамды таап келем. Мен үчүн коркпой эле коюңуз. Мен чоңоюп калдым да эне. Кантип коркпойм кызым? Сен дагы баласың да. Өзүңдү сакта, Айжарык, мен чыдамсыз күтөм силерди. Аман эсен келип калгыла, деп энеси Айжарыкты токойго узатат. Көп убакыт Айжарык жолдо болот. Бүт жактарды карап атып, көзүмөн көз калбады. Атамдын изи да көрүнбөйт го, я. Токой жака жылайынчы. Токойго кирип барса, бир бактын бутактарынын арасынан чыга албай калган ителгиге жолугуп калат. Чыдап туруңуз, азыр мен сизге жардам берем деп, Айжарык бутакты ийип коюп, ителгини бошотот. Мага жардам бергениңе рахмат сага, Айжарык. Сен аябай боорукер кыз экенсиң. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Кече атам отун кыйганы кетти эле. Ошодон бери үйгө кайткан жок. Сиз аны эч жерден көргөн жоксузбу? Азыр бийик асманга учуп барып караштырып көрөйүн, Айжарык. Көрсөм учуп келип сага айтам. Макулбу? Мени күтүп тур ушул жерде. Макул, күтөйүн сизди. Ителги болсо асманда учуп жүрүп, карап эч кимди таппай, Айжарыкка кайта учуп келет. Жок, Айжарык, атаң эч жерде көрүнбөйт. Мага жардам бергениңе рахмат. Мен учуп кете берейин. Балапандарым ачка, макулбу? Буюрса дагы жолугарбыз. Менин да сага жардамым тиет. Болуптур. Рахмат сизге, ителги. Айжарык атасын издеп атып, бөрү зынданында түлкүнү көрүп калат. Эй түлкү, сен зинданга кантип түшүп калдың? Чыдап тур, азыр мен жардам берем, деп Айжарык узун бутакты алып келип, түлкүнү зиндандан алып чыгат. Чык эми аракет кылып. Мени куткарганыңа рахмат, Айжарык. Кечеден бери ушул зинданда отурам. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң?
Атамды издеп жүрөм. Кечеден бери боз үйгө келген жок. Токойго отун кыйганы кетти эле. Сен аны эчтеде көргөн жоксуңбу, түлкү? Жок. Бирок азыр токойдон чуркап, жер менен абаны жыттап, балким издерин табам. Тапсам чуркап келип сага айтам. Макулбу? Сен болсо эч жакка кетпей, мени ушул жерден күтүп тур. Болуп тур, түлкү, күтөм. Ишин таппадым го. Эми кантип Айжарыкка жардам бере алам? Курсак ачса керек, бир коен кармап берейинчи. Кишине болсо да пайдам тийсин. Мына Айжарык, ушул коенду жеп кой, курсагың ачса керек. Кечир мени, атаңдын изин таппадым. Токойдон издебеген жерим калбады. Аракет кылганыңа сага да рахмат, түлкү. Эми бары бер, өзүм издейм атамды. Буюрса табылаарда, жолукканча рахмат сага, түлкү. Макул. От жагып түлкү алып келген коенду бышырып атканда, токойдо жашынып жүргөн кичинекей кызды байкай калат. Ай кыз, коркпой чыга бер бул жака. Мен сени жана эле көргөм. Сен кимсиң? Жалгыз эмне кылып жүрөсүң бул токойдо караңгыда? Кел ого жакыныраак оттун жанына. Азыр коенду жейбиз экөөбүз. Коркпо менден. Биздин коңушубуздагы элди эки баштуу киши жегич өзүнүн кызматкерлери менен кырып салышкан. Менин ата-энем жок, жетим болуп калгам. Ушул токойдо жашынып жүрөм эми. Күнү түнү баарынан коркуп, күтүп качан мени келип кармап кетишет деп. Адам көрөлегиме канча болду. Сизди көрүп сүйүнүп кетпедимби? Мени бул жакка калтырбагылачы. Суранам сизден. Ой лава, эми кантип сени калтырам? Сен мага эми ишиндей болосуң. Атам табылса, эртең экөөбүз боз үйгө барып ойнойбуз. Макулбу? Мен көчө көргөм сиздин атаңызды. Ал болсо булардын колуна түшүп калган. Азыр алардын зинданында отурат. Сизге жолду көрсөтүп берем. Сонун болбоду? Мына мен ушул үңкүрдө жашайм. Бүгүн уктап алып эртең менен жолго чыгайлы. Мен атаңыз каякта көрсөтөм сизге. Ал жака жакын жолду билем. Болуп тур. Азыр уктайлы. Чарчадым. Эртең көрөбүз да. Түнүң бейпил болсун, макулбу? Макул, уктап эс алайлы. Мен атамдын жаасы сактап калгам. Өзүбүз менен алып албайлыбы? Эки эле жебеси калса да бизге аябай пайдасы тиет. Ушул куралдын. Макул. Мына киши жегич жашаган жерлерге жеттик. Эми абайлаш керек. Булар киши жегичтин жыланга окшогон кызматкерлери. Жанына жылусоң эле талап салышат. Bunun asbabы ойнобой эле калса эки баштуу киши жегичтин жанына жолуп албай калабыз. Ал бул жака курсагы чоң кызматкерин жиберет. Сиз буну бир атып өлтүргүлө. Мен болсо чуркап барып, бунун асбабынын ордуна сынган кумураны таштап коем. Ал кумурадан шамал ышкырып өтсө, киши жегич эчтеке байкабай калат. Макул, азыр бир атып өлтүрөм буну. Асбапта ойноп аткан кызматкер өлгөндө, калган жыланга окшогон кызматкерлер да өлүшөт. Мына келдик эки баштуу киши жегичке. Бунун өлүмү баш кийимин бирөөсүндө. Көрдүңүзбү? Аларды дайыма алмаштырып турат. Болгону бир эле жебебиз калды. Атып көрүңүз эми. Бул киши жегич жоголуп, жолубуз болуп калар. Ушул баш кийим эле жерге түшсө өлөт бул. Тебете алмаштырганыбыз жакшы болду. Эч ким бизди эми өлтүрө албайт. Экөөнүн бирөөсүн атып көрүңүз эми. Атаңызды ушинтип эле куткара алабыз. Бир эле жебеңер бар экен.
Колго түштүңөр эми? Азыр зинданда отурган атаңарга кошуп бир сонуп жейбизсилерди. Өлүмүбүз сол жактагы баш кийимде болчу. Билбей калганыңар сонун болду го я. Ошол убакта асмандан ителги учуп келип, киши жегишин баш кийимин ыргыта тепкенде алар жердин астынан кирип кетет. Мына Айжарык, айтпады белем сага, дагы жолугабыз деп. Менин да сага пайдам тийди. Мени куткарганыңа рахматымды айта албай жүрдүм элем. Сага уят болуп. Бул жакшылыгыңызды эч качан унутпайм. Рахмат сизге. Ай ата, кандайсыз? Чыкпайсызбы зиндандан? Отура бересизби эми? Атай сизди куткарганы келдим. Киши жегиштер менен алышып. Азыр сизге аркан ыргытам, анан сизди тартып алам. Рахмат сага кызым. Сен болбосоң эмне кылат элем? А бул эмне болгон кичинекей кыз? Бунун ата энеси жок жетим кыз экен. Токойдо үңкүрдө жашайт экен. Сизди издеп тапканга жардам берди мага. Жок, бул эми жетим кыз эмес. Бул менин кичүү кызым болуп, биз менен чогуу жашайт. Келчи, кучактап коеюн сени. Ошол эле күнү атасы эки кыз менен боз үйүнө аман эсен кайтып келет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.